Бир кийинки суроону Home TV деген катталуучубуз калтырган. Жалалабадтан Wildberriesке чыкса болобу дейт. Өзүм Жалалабадтан болом, Жалалабадтан туруп Wildberriesке сатсам болобу деп комментарий калтырган. Буга чейин бир жума мурунку суроодо бирөө Кара Суудан чыксам болобу деген ушул өңүттөгү бир суроону достор. Оштон Сейдимкул Жакен кызы деген катталуучубуз Кыргызстанда Ош шаарында иштесе болобу, товарыбызды Wildberries складына алып барып беребизби деп сураган. Достор, бул эки суроонун деле негизги логикасы бир эле. Тоготор жери ушул. Сиздердин кайда болгонуңуздар маанилүү эмес. Жалал Абадта болосуздарбы, Ошто болосуздарбы, такыр маанилүү эмес. Маанилүү болгон бул платформаны түшүнүшүңүздөр керек. Бул платформанын өзүнө жараша кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Айталы ошол эле выкуп маселесине келе турган болсок, таргет маселесине келе турган болсок, же болбосо фотосессия маселесине келе турган болсок, достор, толгонтуга өзүнүн кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду түшүнсөңүздөр эле болду. Атак каякта болгонуңуздар маанилүү эмес. Анын жанында достор Сейдимкул Жакен кызынын башка бир калтырган суроосу бар. Ушул эле суроонун уламжысында товарыбызды Wildberries'тин складына алып барып беребизби дейт. Достор, Wildberries'те иштөө системасы бир канча форматы бар. Булардын бирөөсү деген FPO, эң көп тараган системада ушул FPO-до достор Fulfillment by Operator деп коет. Муну башка бир тил менен FPV деп коюшат. Fulfillment by Wildberries. Эң көп ушул система менен иштешет достор. Бул системада кандай? Товарыңыздарды алып Wildberries'тин бүтүн Россия боюнча эң чоң 10 склады бар. Алардын дагы эң чоңдору Москвада, Каледина жана Подольск деген жерлерде бар. Ушул складтарга өзүңүздөрдүн товарыңыздарды киргизип берсеңиздер, андан кийинки бүт операцион иштердин бардыгын Wildberries өзү аткарат. Бул жерде операцион иштер дегенде достор, товардын складта сакталышы, товарга заказ түшүп аны жеткирип берүү жана товардын акчасынын выплатасын, точнее, товардын акчасынын оплатасын кабыл алуу деген сыяктуу операцион иштер. А бирок биздин кээ бир мекендештерибиз товарды Wildberries складына киргизип койсок, Wildberries өзү эле сатып, өзү эле мени байкылып жиберет деп ойлошот экен. Андай эмес достор. Операцион иштерде гана болбосо, товар Wildberries складынан чыккандан кийин ал жакта таргетти, продвижениени, товарды топко чыгаруу деген сыяктуу маселелердин бардыгын өзүңүздөр кыласыздар. Бул жагдайда биздин товарды биз деген Wildberries складына жеткирип беришибиз керек. Мунун жанында достор Бишкекте туңгуч жакта Анкара 1/12 болсо керек адашпасам, ошол жерде бир склад ачылды. Бул складдын иштөө системасы FPS Fulfillment by Seller деп коет. Товарыңыздарды Wildberries сайтына чыгарасыздар, бирок өзүңүздөрдүн жадыңыздарда эле болот. Wildberries складына жеткирип беришиңиздер шарт эмес. Качан гана сиздердин товарыңыздарга заказ түшсө, ошондо гана ошол Бишкектеги Анкара көчөсүндөгү складка жеткирип берсеңиздер, ал склад деген Москвага жеткирет, Москвадагы Wildberries складынан кирет, андан кийин Кардарга жетет. Бул жерде өзүнө жараша кээ бир минустары бар. Бул минустардын эң чоңу достор, товарыңыздар пока Кардарга жеткенге чейин 2 жума, 3 жума өтүп кетиши мүмкүн, кээде 1 ай өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде сиздердин товарыңыздар өтө маанилүү, бир гана сиздерде бар же өтө сейрек адамдарда бар, көпчүлүк башка сатуучуларда жок, уникалдуу товар болсо хорошо. Эмнеси болгондо деле сатып алуучу аны күтөт, бирок катардагы эле товар болсо, скорее всего, бул товарыңыздарды сатып алуучу отказ кылып салышы мүмкүн. Ошондуктан бул система өтө көп сунушталбаган система. Бирок достор, бул жерде бир кичинекей нюанс бар. Бул нюанс ушунда достор. Эгерде товарыңыздар безвозвратный товарлар боло турган болсо, Wildberries'те кээ бир категория товарлары бар. Буларды деген сатып алуучу алгандан кийин кайтарып бербейт. Мисалы полотенце, мисалы ич кийим деген сыяктуу товарлар. Эгерде ушундай товар болсо, анда деген муну FPS системасы менен дагы чыгарсаңыздар болот. Демек, бул товарды деген Wildberries складынан киргизип беришиңиздер шарт эмес. Мунун жанында достор, дагы бир эске ала турган кичинекей маанилүү момент бар. Эгерде бирдей сапаттагы, бирдей баадагы эки товар бар болсо, бирөөсү FPS системасы менен өзүңүздөрдүн складыңыздарда турат, экинчиси деген FPO системасы менен Wildberries'тин складында турса, Wildberries кааласаңыздар, каалабасаңыздар деле өзүнүн складында турган товарга бир аз болсо да көтөрмөлөйт. Товарды бир аз болсо да көтөрмөлөйт. Бул моментте эске алыш керек.